Саламатсыздарбы? Бүгүн биз мындай кездемеден прямой юбка бичип тигебиз. Ал үчүн бизге белдин өлчөмү, бедранын өлчөмү жана узундук керек. Мына белдин айланасы. Бул юбканын аркасы болот. Аркасында либо разрез, либо шлица болот. Мына шлицанын местоси. Юбкабыздын аркасы даяр. Эми алдын кыркабыз. Тең жарымынан бөлүп вытяжка түшүрөбүз. Тигишке кошуп кыркабыз. Юбканын алды даяр болду. Эми белдин кыркабыз. Белдин ширинасы 8 сантиметр болот. Биз мынтип кыркып алдык. Тигиштерине запас кошуп, эми тигишти баштайбыз. Биринчи абил кылып алабыз. Бул юбканын белдиги болот. Белдигин бир жагын авилок кылып, бир жагын тигебиз. Юбканын жекелерин авилок кылып алдык, поястарын. Эми машинада тигебиз. Юбканын аркасында мындай тигиш болот. Биринчи ушуну бириктирип алабыз. Ашыкча жиптерди кыркып салабыз. Мына вытяжкабызды түшүрүп алабыз. Бул вытяжка болот. Вытяжканы эки жакка түшүрүп алабыз. Вытяжканы тигебиз. Юбканын аркасы даяр. Эми алдын кошобуз. Юбканын бир четинен замоктун ордун калтырып, 15 сантиметр таштап коюп тигебиз. Тигиштер жакшы чыгыш үчүн жакшынакы бүтүктөп алабыз. Белдиктин тиге турган жагын бир аз чогуу түктөсөк, белге жакшы турат. Замок тигебиз. Замок тигиш үчүн мына лапканы мындай лапкага алмаштырабыз. Бул специально замок тигиш үчүн односторонний лапка деп аталат. Мындай потайной замок коебуз. Закрепка беребиз. Сыртынан көрүнбөй турган замок тиктик. Оверлок кылбаган жакты юбкага кошобуз.
Белдиктен топчулай турган жерине 3 см калтырып, ашыкчасын кесип салабыз. Эми бел жагынан үстү жагынан тегишип беребиз. Бизден прямой юбкабыз даяр болуп калды. Буну үтүктөп, этегин буюп койсок. Юбканын этегине мындай паутинка кошуп, ажылык кылып алабыз. Мындай кылып ажылык кылып алдык. Мынаны мындай кылып үтүктөсөк, мына клей жабышып, таткип болуп калат. Жакшылап үтүп басабыз, клей чыгып кетпеш үчүн. Мына биздин юбкабыз даяр болду.